To have another language is to possess a second soul. Ыйык Рим империясынын биринчи императору Шарлеман айткандай, башка тилди билүү бул экинчи жан дүйнөгө ээ болуу. Эгерде биз башка тилди билсек, эки адам сыяктуу жашайбыз жана эки адам жараткан ийгиликтерди жарата алабыз. Демек, бардык бүгүнкү жаш тил үйрөнүүчүлөрдү тил үйрөнүүгө чакыруу менен биз бүгүнкү эфирибизди баштадык. Before starting the new lesson, please revise the previous topic. Алгач мурунку өтүлгөн темага бир ирет көз чаптырып алалык. Frank can ride a bike. Frank can ride a bike. Демек, Фрэнктин тушунда тик галочка тургандыктан биз Фрэнкти велосипед теп алат деп сүйлөм түздүк. Азаматсыңар. Mary can't ride a bike. Mary can't ride a bike. Frank can't play football. Frank can't play football. Mary can play football. Mary can play football. Frank can't swim. Frank can't swim. Mary can swim. Mary can swim. Frank can speak English. Mary can't speak English. Мына азаматсыңар, силер сүрөткө карап, бул көнүгүүлөрдү туура аткардыңар. Now guys, please pay attention to the screen. Келгиле балдар, баарыбыз экранга көңүл буруп көрөлүк. What do you see? Экрандан эмнени көрүп турасыңар? Ие, ае, о. And how do you think? What about will be our today's new topic? Кандай ойлойсуңар? Бүгүн биз эмне тууралуу үйрөнмөкчү экенбиз? Yes, you're right. Today we are gonna learn to read correctly. Демек, бүгүн биз туура окууну үйрөнөт экенбиз. Let's read on page 181. Эгерде силерде 4-чү класстын китеби болсо, анда 181-чи бетти ачсаңар, ушул темага түшөбүз. Now, listen to me attentively and repeat after me. E, A, R. Эгерде ушул 3 тамга катар келе турган болсо, ие, ие деп айтабыз. Биздин кулагыбызга ие деген добуш угулушу керек. Демек, AR эмес, ие. Келгиле анда сөздөр менен мисал келтирип көрөлүк. Ие бул кулак. Ие. Хие, хие. Угуу. Биет, биет. Демек, биз сакалды биет деп айтат экенбиз. Демек, балдар, биз EAR тамгалар биригип, ие болуп окуларын үйрөнүп алдык. The next diphthong. Мына балдар, биз азыр дифтонгдорду үйрөнүп атабыз. Үндүү тамгалардын биригиши жана алардын башкача добуш чыгарышы дифтонгдор деп аталат. I, R, E. Эгерде ушул 3 тамга катар келип кала турган болсо сөздө, биз аларды ире деп эмес, ае деп окуйт экенбиз. Ае. Ае. For example, fire. Fire. Демек, отту fire дейбиз. Firefighter. Firefighter. Өрт өчүрүүчүсүн firefighter дейбиз. Tire. Tire. Тире дебестен тае деп тура окуйбуз. Дөңгөлөктү тае дейбиз. Vampire. 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 Ал эми O, R, E тамгалары сөздө катар келе турган болсо, биз аларды оре дебестен о. Биз бир нерсеге таң калып аткан сыяктуу о, узун о деген добушту чыгарышыбыз керек. Келгиле анда окуп көрөбүз. Shore. Shore. Демек, жээкти биз shore деп айтабыз. Score. Score. Бул упай. Store. Store. Бул дүкөн. Мына балдар, биз ие, ае, о добуштарын туура окуганды үйрөнүп алдык. Now, do the task. Келгиле анда number 1 биринчи көнүгүүнү иштеп көрөлүк. Write the words in appropriate column. Демек, биз оң жактагы сөздөрдү туура жайгаштырышыбыз керек экен. Кайсыл сөз ие, кайсыл сөз ае, ал эми кайсыл сөздөр о болуп окулат. I'll give you 1 minute. Мен силерге 1 мүнөт убакыт берем.
let's do it. Силер жасап көргүлө. Балдар, эгерде силер мурдагы сабакта өтүлгөн англис тилиндеги сабактарды кайрадан кайталап көрүүнү кааласаңар, анда ЭлТР Билим каналынын Instagram, Facebook баракчаларынан жана YouTube каналынан кайталап көрүп алсаңар болот. Children, if you want to watch previous English lessons from ЭлТР Билим channel, you may watch them from Facebook, Instagram, YouTube social pages. Now, if your answers are ready, please check them. Келгиле жоопторуңуздар болсо, текшерип көрөлүк. Yes, good job. Азаматсыңар. Ие добушуна кайсы сөздөр кирет экен? Ие туура. Хие биет. Awesome. Азаматсыңар. Ал эми ае добушуна фае, тае, вемпае сөздөрү кирет. Туура аткаргансыңар. Ал эми о добушуна болсо score, store, show. Good job. Азаматсыңар. Силер бул көнүгүүнү жогорку деңгээлде аткардыңар. Now do the next task. Work with the pictures and words. Келгиле анда сөздөр жана сүрөттөр менен иштеп көрөлүк. First of all, we will read the words and you should match them with the pictures. Алгач сөздөрдү окуп көрөлү дагы сүрөттөр менен айкалыштыралы. Биет. Ие. Store. Тае. Show. Fire. Мына балдар, ушул берилген 6 сөздү биз туура жайгаштырышыбыз керек. Балдар, эгерде силер мурдагы өтүлгөн сабактарды кайрадан кайталап көрүүнү кааласаңар, анда ЭлТР Билим каналынын Instagram, Facebook баракчаларынан жана YouTube каналынан көрүп алсаңар болот. Now, if your answers are ready, please check them. Келгиле жоопторуңузду текшерип көрөлүк. Yes, you are right. The first picture, store. Store, as you see, here is a store. Силер көрүп тургандай, бул жерде дүкөн турат. Анда биз аны store деп туура койдук. The second picture is shore. Shore. The third one is ear. Ear. The fourth, tire. Tire. The fifth, beard. Beard. And the last one is fire. Fire. Awesome. Guys, I am amazed by you. Силер мени аябай таң калтырып жатасыңар. Силер өтө зирек, акылдуу балдар турбайсыңарбы? Now, do the next task. Келгиле анда кийинки көнүгүүнү жасап көрөлүк. I think our next task will be interesting for you. You should listen to the audio. Силер аудиону угушуңар керек дагы. Дал келген сөздөрдү ордуна коюшуңар керек. Fill the gaps with the given words. Берилген сөздөрдү ордуна туура коюшуңар керек. You can listen to the audio 2 times. Силер 2 жолу уксаңар болот. Now, listen to the audio attentively. Келгиле анда көңүл буруп угуп көрөбүз. Firefighter wear big red hats. They help dogs and cats. Drive red trucks with big black tires. Run when they hear the siren. To save people from fire. Now we have listened to the audio one more time. Now please listen to the audio second time. Биз бир жолу угуп көрдүк аудирование. Келгиле анда экинчи жолу дагы бир ирет угуп көрөлүк. Firefighter wear big red hats. They help dogs and cats. Drive red trucks with big black tires. Run when they hear the siren.
To save people from fire. Мына балдар, угуп көрдүк. Келгиле эгер жоопторубуз даяр болгон болсо, текшерип көрөбүз. The first word. Firefighters wear big red hats. Азаматсыңар, силер туура таптыңар. Демек өрт өчүрүүчүлөр чоң кызыл баш кийимди кийишет. They help dogs and cats. Drive red trucks with big black tires. Азаматсыңар, бул жерге tires деген сөздү туура койгонсуңар. Run when they hear the siren. Демек алар добушту уккандан кийин, сиренаны уккандан кийин жүгүрүп башташат экен. Бул жерге дагы hear деген сөздү туура койгонсуңар. To save people from fire. Азаматсыңар, силер бул көнүгүүнү жогорку деңгээлде аткардыңар. Бардык сөздөр туура коюлган. Now do the next last exercise 4. Келгиле анда 4-чү көнүгүүнү иштеп көрөбүз. Look at the numbers and letters and make words. Сөздөргө карап, тамгаларга карап, көнүгүүнү аткарып көрөлүк. You have given 26 numbers and 26 letters. Силерге 26 тамга жана 26 цифра берилген. Ар бир цифранын артында бирден тамга жашырынган. For example, the first number is 19, 20, 15, 18, 5. Силерге 5 цифра берилди. Ушул 5 цифрага тамгаларды жайгаштырсак, бир сөз келип чыгат. Ал эми кийинкиси 20, 9, 18, 5. The next 5, 1, 8, 6, 9, 8, 5. Мына балдар, силерге 4 көнүгүү берилди. Бул жерде 4 сөздү табышыңар керек экен. Келгиле, силерге табыш кыйыныраак болсо, анда 2 мүнөт убакыт берейин. I'll give you 2 minutes. Please find hidden words. Балдар, эгерде силер мурдагы өтүлгөн сабактарды кайрадан кайталап көрүүнү кааласаңар, анда ЭлТР Билим Илим каналынын Instagram, Facebook баракчаларынан жана YouTube каналынан көрүп алсаңар болот. Guys, if you want to watch previous English lessons from ЭлТР Билим Илим channel, you may watch them from Instagram, Facebook, YouTube social pages. Guys, if your answers are ready, please check them. Балдар, жоопторуңуз даяр болсо, келгиле текшерип көрөлүк. The first word. Yes, you're right. Store. Store. Туура таптыңар балдар, азаматсыңар. The second word is tire. Tire. Азаматсыңар. The third word is ear. Ear. And the last one is fire. Fire. Awesome. Good job. Азаматсыңар балдар. Мен ойлойм, силер бүгүнкү сабакты жогорку деңгээлде кабыл алдыңар. Келгиле анда бүгүнкү өтүлгөн жаңы сөздөрдү бир ирет кайталайлы дагы, ошону менен сабагыбызды жыйынтыктайлы. Ear. Ear. Here. Here. Beat. Beat. Fire. Fire. Firefighter. Firefighter. Tire. Tire. Vampire. Vampire. Shore. Shore. Score. Score. Store. Store. Now we are at the end of the lesson. Biz dagы сабагыбыздын аягына келип калдык. I wish you good luck. Have a nice day. Барыңарга ийгилик каалайм. Күнүңөр ийгиликтүү болсун. See you. Bye for now.